Саламатсыңар балдар, жалпы биология предмети боюнча теле сабагыбызды баштайбыз. Сабакка даяр болсоңор, алгач бүгүнкү сабактын темасы менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы биосфера деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер биосфера жана анын түзүлүшү, ошондой эле биомассанын таралышы, мындан сырткары биосферада заттардын жана энергиянын айланышы тууралуу билимдерге ээ болосуңар. Демек, биз бүгүнкү сабакта биосфера тууралуу сөз кылат экенбиз. Алгач сабагыбызга киришерден мурун тиричиликтин түзүлүш деңгээлдерине кайрылып коелу. Тиричиликтин түзүлүш деңгээлдерин биз молекула генетикалык деңгээлден тартып окуп үйрөнүп баштадык. Андан соң биз клеткалык деңгээлге кайрылдык, андан кийин ткань органдык деңгээл, андан кийин организмдик, анан популяциялык, ошондой эле биогеоценоздук же болбосо экосистемалык. Ал эми бүгүнкү сабагыбыз болсо ушул тиричиликтин түзүлүш деңгээлдеринин ичинен эң жогорку баскычта турган биосфералык деңгээлге арналмакчы. Деги эле биосфера деген сөз кандайча келип чыккан? Бул эки сөздөн куралган. Башкача айтканда, био тиричилик, сфера шар же чөйрө дегенди түшүндүрөт. Түздөн түз которо турган болсок, бул тиричиликтин челгабы дегенди түшүндүрөт. Деги эле бул термин жана ал термин өз ичине кандай түшүнүктү камтыйт. Аны биз алгач биосфералык окуудан баштап көрөлү. Биосфера тууралуу окуу жана биосфера деген терминди биринчилерден болуп француз табиатчысы Жан-Батист Ламарк киргизген. Ал өз кезегинде Франциянын флорасын жана фаунасын изилдеп, жандуу жана жансыз жаратылыштын ортосундагы тыгыз байланышты көрө алган. Ал ушул биосферадагы же жансыз жаратылыштын өзгөрүшү бул жандуу жаратылышка байланыштуу деп айтат. Кийинчерээк биосфера тууралуу окууну орус окумуштуусу Владимир Иванович Вернадский дагы изилдеп келген. Ал өзүнүн окууларында же биосфера деген китебинде биосфера бул жердин жука кабыгы, анда организмдердин тиричилиги жүрөт. Биосфера литосферанын, гидросферанын жана атмосферанын кошулган жерлеринде орун алган деп жыйынтык чыгарат. Демек, анда биосфера дегенибиз бул жер планетасындагы таралган тирүү организмдер жана алардын айлана чөйрөсүн өз ичине камтыган ушул тиричилик таралган жалпы чөйрөнү айтап коет экенбиз. Башкача айтканда, тиричилик же тирүү организмдер белгилүү бир чөйрөдө таралган экен. Же болбосо биосфера дегенди биз глобалдуу ири экосистема деп дагы атап койсок болот. Биосферада биомасса деген түшүнүктү да колдонобуз. Биосферада таралган тирүү организмдерди биз тирүү заттар, ал эми алардын салмактуу көрсөткүчүн биомасса деп атап коет экенбиз. Мисалы, ушул жер планетасындагы жалпы тирүү организмдердин биомассасы 2423 миллиард тоннага барабар. Ал эми жердин салмагы менен салыштыра турган болсок, анда жер планетасынын таза салмагынын 0,1 гана пайызын ушул биомасса түзөт экен. Эгерде ушул 0,1 пайыздагы биомассаны 100% деп алсак, анын 97 пайызын өсүмдүктөрдүн биомассасы түзөт экен. Ал эми калган пайыз, башкача айтканда, болжол менен 1%дан 3%га чейинкисин жаныбарлар жана микроорганизмдердин биомассасы түзөт. Биомасса дагы жер планетасынын бардык жеринде бирдей таралган эмес. Эгерде биз биомассанын таралышына көңүл бөлө турган болсок, анда уюлдан тартып экваторго карай кургактык аймактарда зонага жараша биомасса көбөйүп жүрүп отурат. Мисалы, тундра зонасына кайрыла турган болсок, бул жерде төмөнкү температура жана күндүн узактыгы өтө кыска, жарык аз. Ошондуктан бул жерде чектелүү гана тирүү организмдер жашайт, ага жараша биомассасы дагы чоң болбойт. Ал эми ага салыштырмалуу кийинки зона, мисалы токойго кайрыла турган болсок, бул жерде тундрага салыштырмалуу бир топ биомасса жогору. Ошентип, кийин тала, анан чөл, жарым чөл, анан саванна, экватордо карай биомасса жогорулай берет.
Мисалы тропиктик токойлордо ушул биомассанын эң жогорку көрсөткүчү турат. Демек, биомасса уюлдардан экваторду карай жогорулап жүрүп отурат экен. Демек, тирүү организмдер биосферада белгилүү бир чөйрөдө, мисалы жер кыртышынын үстүңкү катмарында же болбосо литосферада, суу чөйрөсүндө же гидросферада жана ошондой эле аба катмарында жайгашат экен. Башкача айтканда биосфера, литосфера, атмосфера, гидросферанын чегинде жатат деп айтсак болот. Азыр биз тасманын жардамы аркылуу ар бир сферада тирүү организмдер кандайча таралып, кандайча тиричилик кылаарын билип алалы. Биз силер менен тирүү организмдердин активдүү тиричилик областтарына кайрылып көрөлү. Мисалы, жердин үстүңкү катуу катмары литосфера, жана ошондой эле суу катмары болгон гидросфера жана аба катмары атмосферанын чегинде биосфера орун алган. Атмосфера, аба катмары улам жогорулаган сайын тыгыздыгы жана ошондой эле температурасы, курамы, басымы менен айырмаланган атмосферанын 5 кабаты бар. Жерден ионосферага чейинки аралык 3000 километрге чейин жетет. Атмосферанын эң төмөнкү кабаты тропосфера деп аталат. Тропос бул бурулуш, өзгөрүлмө дегенди түшүндүрөт. Тропосферанын калыңдыгы жерден тартып, мисалы экватордон 18 километр болсо, ал эми уюлдан болсо 8-10 километрге чейинки аралыкты өз ичине камтыйт. Тропосферада аба дайыма кыймылда болуп, бат-баттан өзгөрүлгөндүктөн ага жараша аба ырайы да өзгөрүлүп турат. Тропосферанын төмөнкү чегинде, мисалы 4 метр аралыктарда тирүү организмдер жыш жайгашкан. Өзгөчө курт, кумурскалар, кенелер, арлар, көпөлөктөр. Ал эми тропосферанын болжол менен 50 метрден 1,5 миң метрге чейинки аралыктарда дээрлик канаттуулардын көпчүлүгү орун алат. Ал эми андан бийигирээк, мисалы 5000 метр бийиктикте өзгөчө жырткыч канаттуулар учуп жүрө алышат. Айталы, мисалы жоорулар, кара моюн турналар же болбосо жапайы каздарды мисал келтирсек болот. Бирок жырткыч канаттуулардан да бийигирээк учкан канаттуулар бар экен. Болжол менен 8 километр аралыктарда аккуунун бир топ түрлөрү көтөрүлсө, ал эми алардан дагы озуп 10 километрге чейинки аралыктарда мисалы боз турналардын дагы учуп жүргөндүгүн байкашкан. Тропосферанын үстүндө стратосфера кабаты орун алат. Анын аралыгы 11 километрден 55-50 километрге чейин созулат. Тропосферадан айырмаланып, улам жогорулаган сайын аба дагы жогорулай берет. Жерден болжол менен 20-25 километр аралыктарда озон катмары орун алган. Демек, тирүү организмдердин жогорку чеги ушул озон катмарына чейин десек болот. Себеби озон катмары күндөн келген ультра-кызгылт көк нурларды, космостук нурларды тосуп калат дагы тирүү организмдерди коргоп турат десек болот. Мынакей биз жогоруда бир топ маалыматтарга ээ болдук. Эми кеп кезегин суроого берели. Биосферанын жогорку чеги эмне менен чектелет деп ойлойсуңар? Тасманы эстегиле. Биринчиси канаттуулардын учуу бийиктигине карата. Экинчиси озон катмарына карата чектелет. Үчүнчүсү чеги жок же чексиз. Төртүнчүсү болсо күн энергиясы менен деген жооптор болду. Ойлонуп көргүлө, биосферанын жогорку чеги эмне менен чектелет деп ойлойсуңар? Канаттуулардын учуу бийиктигине каратабы, озон катмарына жарашабы, же чеги жокпу, же күн энергиясына жарашабы? Анда биз силер менен туура жоопко кайрылалы. Көрсө озон катмарына карата биз ушул озон катмары бар жерди бул биосферанын жогорку чеги деп эсептейбиз. Себеби озон катмары өз кезегинде күндөн келген ультра-кызгылт көк нурларды жана космостук нурдануулардан тирүү организмдерди сактап турат. Дээрлик озон катмарына чейин тирүү организмдер кездешет. Эми биз силер менен кийинки чөйрөлөргө кайрылалы. Башкача айтканда литосфера жана гидросфера жана анда тирүү организмдердин таралышы тууралуу маалыматтарды карап көрөлү. Биз силер менен жердин үстүңкү катуу катмары болгон литосферага кайрылып көрөлү. Алгач жердин ички түзүлүшүн көрүп алалы. Жердин огунда же өзөгүндө анын катуу ядросу орун алган, анын сыртында суюк ядросу кетет. Ядронун үстүндө мантия орун алат. Мантия төмөнкү мантия жана жогорку мантия бар. Ушул жогорку мантиянын үстүңкү бети жана жер кыртышын бириктирип биз литосфера деп атап коебуз. Литосферада тирүү организмдер кандай чекте таралган? Болжол менен 2-3 километр аралыктарда тирүү организмдер жыш жайгашат. Өзгөчө топурак
катмарында. Курттар, курт кумурскалар, омурткалуу омурткасыз жандыктар, ошондой эле коз карындар жана бактериялар орун алган. Бирок андан айырмаланып, айрым убактарда, мисалы 5 километрден 8 километрге чейинки тереңдиктердеги жайгашкан нефти кендердин арасында дагы бактериялар жашагандыгын окумуштуулар тапкан экен. Демек, тирүү организмдер өтө тереңдикте дагы жарык жетпеген температура төмөнкү кычкылтек аз чөйрөдө дагы жашай алат дегенди түшүндүрөт. Биз силер менен жер үстүндөгү суулардын чөйрөсү болгон гидросферага кайрылалы. Гидросферанын болжол менен 96,4% океан деңиздердин туздуу суулары түзөт. Ал эми 1,68% жер астындагы суулар түзөт. 1,86% муз абалындагы суулар түзсө, ал эми 0,2% кургактыктагы суулар түзөт. Ушулардын ичинен биз океан деңиздеринин сууларына кайрылып көрөлү. Мисалы, океан деңиздеринин биомассасы кургактыктагы биомассага салыштыра турган болсок, 1000 эсе аздык кылат. Бул биомассанын 93,7% жаныбарлар түзсө, ал эми 6,3% өсүмдүктөр түзөт. Океан деңиздердеги тирүү организмдердин таралышы дагы өтө ар түрдүү. Болжол менен 3800 метр тереңдиктерде тирүү организмдер жыш жайгашкан. Тирүү организмдердин үстүнкү катмарын биз планктон деп атап коебуз. Булар суунун агымы менен кошо аккан жандыктар. Мисалы, омурткасынын түрлөрү же болбосо раксымалдуулар, майда раксымалдууларды, медузаларды, микроскоптук балырларды мисал келтирсек болот. Ал эми нектан. Бул жердеги тирүү организмдер суунун агымына каршы дагы сүзө алышат жана бир топ аралыктарды сүзүп өтүүчү мүмкүнчүлүктөрү бар. Мисалы, бардык эле балыктардын түрлөрүн, ошондой эле кит сымалдууларды, ташбакаларды, кальмарларды мисал келтирсек болот. Ал эми кийинки катмар бентос деп аталат. Төмөнкү катмар башкача айтканда субстратка бекип тиричилик кылган жандыктар, айталы коралдар, же болбосо былбылдактар, өсүмдүктөрдө мисалы балырлар, булардын бардыгы төмөнкү катмардагы тирүү организмдер болуп эсептелинет. Бирок окумуштуулардын болжолдоосу боюнча болжол менен 11 километр тереңдикте жарык жетпеген, кычкылтек жетпеген чөйрөдө дагы бактериялар жашап тиричилик кылаарын дагы байкашкан экен. Демек, гидросферанын төмөнкү чеги 11 километрге чейин жетет десек болот. Эми кеп кезегин суроого берели. Океан деңиздерде суунун агымына туруштук берип, активдүү сүзүүчү организмдер кандай аталат деп ойлойсуңар? Жоопторго кайрылалы. Биринчиси планктон деп аталат, экинчиси бентос деп аталат, үчүнчүсү нектан деп аталат, төртүнчүсү гидросфера деп аталат. Ойлонуп көргүлө, канакей. Океан деңиздерде суунун агымына туруштук берип, активдүү сүзүүчү организмдерди кандай атап коебуз? Планктон дейбизби, бентос дейбизби, нектан дейбизби же гидросфера деп атайбызбы? Анда биз силер менен туура жоопко кайрылалы. Туура жообу бул үчүнчү экен. Башкача айтканда, океан деңиздерде суунун агымына каршы дагы сүзө алган, активдүү сүзүп, узак аралыктарды басып өткөн тирүү организмдерди биз нектандар деп атап коебуз. Мисалы, активдүү сүзүүчү бардык балыктар, же болбосо кальмарлар жана башка тирүү организмдер кирет. Эми биз силер менен биосферада энергия жана заттардын алмашуусуна же айлануусуна назар салалы. Биз буга чейин биогеоценоз же болбосо экосистемада заттардын энергиянын айланышына токтолгон элек. Демек, бул схема силерге тааныш. Башкача айтканда, мисалы, экосистемада ар бир тирүү организмдин орду бар. Өзүңөр көрүп тургандай, күндөн келген энергияны түздөн түз продуценттер алат, фотосинтез процесси жүрөт, анын натыйжасында органикалык заттар пайда болот. Органикалык заттарда химиялык энергия кармалган, химиялык байланыштарда. Аларды өз кезегинде консументтер пайдаланган маалда, ал энергияны алар дагы тиричилигинде пайдаланат, ошол эле убактарда сыртка бөлүп чыгарат. Ал эми редуценттер болсо, продуценттер менен консументтердин органикалык калдыктарын иштетип, органикалык эмес заттарды пайда кылат дагы кайрадан жаратылышта заттардын туюк чынжыр түрүндө айланышын камсыз кылат. Ал эми энергиянын айланышы болсо ачык система. Себеби күндөн келген энергия бир түрдөн башка түргө өтөт. Мисалы, жылуулук энергиясына, механикалык энергияга же химиялык энергияга деп коелу. Ошентип,
Биосферада энергия жана заттардын алмашуусунда эң негизги энергиянын булагы бул күндөн келген энергия экен. Ушул күндөн келген энергиянын көпчүлүк бөлүгү жылуулукка кетет. Башкача айтканда жылуулук энергиясына айланат, аз гана бөлүгү башка энергиянын түрүнө айланат. Айталы, мисалы жашыл өсүмдүктөр фотосинтез процессинде органикалык эмес заттардан хлорофилдин катышуусу менен күндөн келген жарык энергиясынын таасири астында органикалык заттарды же болбосо мисалы азык заттарды пайда кылат экен. Дал ушул азык заттарда күндөн келген энергия топтолот десек болот. Себеби органикалык заттардын химиялык байланышында энергия кармалат. Ошондой эле фотосинтез убагында кычкылтек дагы бөлүнүп чыгат. Ал эми кычкылтек болсо бардык аэробдуу тирүү организмдердин дем алышында керектелет. Кайра өз кезегинде тиричиликтин акыркы продуктулары болгон көмүр кычкыл газы, сууну пайда кылат. Ошентип заттардын айланышы туюк жүрөт экен. Бирок ушул маалда күндөн келген энергия химиялык энергияга айланып, ал өз кезегинде өсүмдүктүн өзүнүн тиричилигинде да пайдаланылат. Ал эми өсүмдүктү жеген маалда консументтер тарабынан да пайдаланылат, редуценттер тарабынан дагы пайдаланылат дагы. Андагы энергия башка энергиянын түрүнө айланып, кайрадан сырткы чөйрөгө бөлүнүп чыгат экен. Мынакей биз ошентип жогоруда биосферада заттардын жана энергиянын айланышына назар салып алдык. Эми кеп кезеги суроодо. Анда алгач суроого көңүл бөлөлүм. Редуценттер тарабынан органикалык заттардын органикалык эмес заттарга ажырашы жана ал заттардын чөйрөгө кайра келиши кайсы убакта маанилүү деп ойлойсуңар? Башкача айтканда биз сүйлөмдү толуктайбыз. Биринчиси дем алууда, экинчиси өзүн өзү жөнгө салууда, үчүнчүсү мезгилдик өзгөрүүлөрдө, төртүнчүсү болсо заттардын айланышында деген жооптор болду. Башкача айтканда силер сүйлөмдү толуктайсыңар. Мен кайра бир жолу окуп коеюн. Редуценттер тарабынан органикалык заттардын органикалык эмес заттарга ажырашы жана ал заттардын чөйрөгө кайра келиши бул кайсы убакта маанилүү деп ойлойсуңар? Дем алуудабы, же өзүн өзү жөнгө салуудабы, же мезгилдик өзгөрүүлөрдөбү, же заттардын айланышындабы? Анда биз силер менен туура жоопко кайрылалы. Бул төртүнчү экен. Башкача айтканда, редуценттер тарабынан органикалык заттар органикалык эмес заттарга ажырайт дагы, ал заттар кайрадан чөйрөгө бөлүнүп чыгат. Бул заттардын айланышында өтө маанилүү болуп эсептелинет. Эми биз силер менен сабактын жүрүшүндөгү терминдерге кайрылып коелу. Биосфера. Грек тилинен которгондо биос тиричилик, сфера чөйрө же шар дегенди түшүндүрөт. Бул тиричиликтин чел кабыгы же абада, сууда, жерде таралган тиричиликтин жалпы чөйрөсү деп түшүнсөк болот экен. Ал эми биомасса белгилүү бир деңгээлдеги биогеоценозго кирген өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын жалпы салмагы деп айтабыз. Мынакей балдар, ошентип биз силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндө биосфера жана биосферанын түзүлүшү, биосферадагы негизги сфералар, мисалы атмосфера, гидросфера, литосфера жана ал чөйрөлөрдө тирүү организмдердин таралышы, жогорку чеги жана төмөнкү чеги, ошондой эле биосферада заттардын жана энергиянын айланышы тууралуу маалымат алдык. Сабакка көңүл бөлгөнгөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.